23-сентябрь Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил күнү. 1989 жылы 23-сентябрда Кыргыз ССРнын Жогорку Совети Кыргыз ССРнын мамлекеттик тили жөнүндө мыйзамын кабыл алып, андан соң кыргыз тилине мамлекеттик тил макамын берген. Бул мыйзам 2004 жылы Жогорку Кеңештин мыйзам чыгаруу жыйыны тарабынан жаңыланып, анда кыргыз тили мамлекеттик тил, ал эми орус тили расмий тил деп жарыяланган. Сен барда кыргызым бар эне тилим, ала тоо ак калпагың элечегиң, боз үйүң, комуз күүсү чоорүнүң, жаңырат үмүт улап келечегиң, тили улуу адамзатка ыйгарылган, тилин сүй, кошой, бакай кемеңгердин. Демекчи, ар бир элдин, улуттун тили, дини болот эмеспи? Тилдин баа жеткис орду бар экендиги байыртадан эле белгилүү. Тил адамдардын ортосундагы карым-катнаштык өз ара пикир алышуунун куралы. Тил аркылуу адам жамааты түзүлүп, алардын турмушундагы түрдүү ишмердүүлүгүндөгү катнаш жүзүгө ашырылат. Тил адамдын жогорку акыл эсин, дүйнө таанымын, тажрыйбасын, руханий жетишкендиктерин сактап, кылымдардан кылымдарга алып жүрүүчү уникалдуу көрүнүш болуп эсептелинет. Кыргыз тили кыргыз элинин асыл байлыгы. Кыргыз эли айлап айтса түгөнбөгөн, манас баш болгон сөз өнөрүнүн берметтерин жараткан. Булар кыргыз тилинин үлкөн байлыгынын көркөмдүк кудуретинин айкын күбөсү. Кыргыз тили кылымдарды баскан тил, кыргыз тили көркөм дүйнө дастан тил, кыргыз тили бабам манас жашаган, мезгилдеги зор тарыхты каткан тил. Республикада жашаган бардык улуттардын өкүлдөрү да кызыгуу менен үйрөнүшүүдө. Ар дайым алдыга умтулууну талап кылган, жашоонун улуу агымын артта калып бараткан эне тилибизди алдыга жетелейли. Аны азыркы оор абалдан алып чыгып, дүйнөдөгү ыйык тилдердин катарына кошолу. Бул үчүн сен күйбөсөң, мен күйбөсөм, анда биздин эне тилибиз үчүн ким күйөт? Бирге жүрөм, эне тилин кадырлайм, бул тил менен иштейм, сүйлөйм, ырырдайм. Башка тилди жандай жакшы көрсөм да, эне тилин сүйгөнүмдөн жаңылбайм. Келечекте жүрөгү кыргыз деп соккон, эне тилдин ыйыктыгын барктай билген уул кыздардан болсок, кыргыз тили мындан ары кылымдарды карытар эле. Ошондуктан уул кыздарыбыздын кулагына куюп, балапандай кезинен тартып эле басарың да кыргызсың, өз тилиңди билбей турсаң, өз өлкөңдө алсызсың. Эне тилин чаңган болсоң, эч ким эмес байкушсуң. Эне тилин, эне сүтүн танган болсоң, эс акылсыз маңкуртсуң деп, үйдөн, көчөдөн, бала бакчадан, мектептен өсүп келе жаткан жаш муундарга үйрөтүп туруу биздин улуу муундардын ыйык парзыбыз. Тарыхы бар нечен, ынтымағы дайым бекем, ала то бешигим, башым ийип тәзим етем. Керемет аймағы